Саламатсыздар ба? Саламатсыздар ба? Обалы, сіздерден саламдашқандан соң, мен өзім сіздерге пікірімді айтайын, балабы. Жақын арада 30 ноябрда жоғарғы кеңештің депутаттарына талапкерлерді шайлап жатпайбыз ба? Бирок ага чейин эле ортодогу бири-бирибизге болгон мамилебиз аябай суузуп баратат. Интернет баракчаларын карап отурсаң, кайсы бир депутаттын кызыкчылыгы үчүн эки адам бири-бири менен жаман көрүп касташып аткан эмнесе. Чындыгында бул мага дегерим жакпады. Эгерде андай боло турган болсо, ортодогу ынтымагыбыз эмне болот? Тууганым, чындыгында сага айтып коеюн. Сен колдоп аткан талапкер аябай жакшы болушу мүмкүн. Бирок сен башкага жакпай жатса, аны эмнеге мажбурлайсың? Чындыгында сага жакканы менен ал ага жакпаса эмне дейсиң? Үгүттөгөндө байкастап мамиле жасайлы. Башка айылдагы депутат башка айылга кызмат кылбаса, кызмат кылбаган айылдын адамдары эмнеге шайламак эле? Ал жагындагы терең ойлонолу. Эгерде сизге чын жүрөктөн досуңузбу, тууганыңызбы, түкүнчө талапкерди шайлап коюңуз деп келген болсо, ага камырабастан ооба деп кое беребиз. Себеби сиздин ооба деп койгонуңуз өзүңүздү төмөн сөз эмес, өзүңүздүн эртегиңиз. Учуру келгенде өзүңүз каалаган депутатты шайлайт эмессизби? Туугандар, ошон үчүн ар бир талапкерди шайлагандан алдын Кыргызстандын келечегине кызмат кыла тургандарды шайлайлы, болобу? Байкабастан бирөөнү шайлап алуу бул өтө чоң жаңылыштыр. Байкастап шайлайлы, болобу?